айжы, ағайын туғандар, барыңыздарды жарқыраған ай майрамымен құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. 59 жашқа чыгып, Акылбек Жапаров профессионалдуулук менен компетенттүүлүктү үйрөнө албаган сыяктуу. Бирок өзүн мыкты саясатчы катары көрсөтүп жатканда бети чымырабай эле айтат. Бул киши жогорку кызматта жүргөн, 30 жылдан бери конституцияны, мамлекеттик кызматтын эрежесин, идеясын, этикасын, максатын жана стратегиясын билбээрин жүрүм-туруму менен айтып турат. Демек, ал саясатчы жана атка минер эмес. Анткени саясаттагы 30 жылдык тарыхында бул адам өнүгүүнү адамдарга, кишилерге эмес, туура система менен структура жана стратегияга байлаш керек экенин билбейт. Өзү да түзүп чыккан эмес. Анткени Акылбек Жапаров HR менеджерликти, дипломатияны, коммуникация илимдерин, эки жүздүүлүк, коркоктук, чечкинсиздик жана компетентсиздик менен алмаштырып алгандай. Муну менен эмнени айткысы келген? Ойдом коруп, тоону томкоруп ийем деген Акылбек Жапаров иштин майын чыгарган кесипкөй адистер менен эмес. Ким байыраак, коркунучтуураак, ким жөндөмдүүрөөк болсо ошо менен мамиле кылып жашайт. Буга ошол Крем Төбөл Көлбаевдин апасынын тоюнда тост айтып, катыш күтүп, чардап жүргөнү далил. Айжы, ағайын туғандар, барыңыздарды жарқыраған ай майрамымен құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Бул киши жоопкерчилик алымыш болуп, элге мактанып, жакшы көрүнүп, бийликке келгенден кийин элди криминалдан эмес, криминалды элден сакташ керек экенин жакшы өздөштүргөн деп айтса болот. Ал жогорку кызматка келип жатып элге коопсуздук жаратам, экономикасын көтөрөм, өнүктүрөм, элди криминалдан жана коррупциядан коргойм деп ант берип келет. Дагы мыйзамдагы уурунун тоюнда жүрөт. Көлбаевдин тоюнда жүргөнүнөн кандай жыйынтыкка келсек болот? Бул жерде антын бузуп жатат. Этиканы, эрежени, принципти бузуп жатат. Мында ал элди өнүктүрүп, өстүрбөй эле криминалды өнүктүрүп жатат десек болот. Мисалы, айталы, сенин магазиниң бар дейли. Сен бирөөнү жумушка жалдап алып, келишим түзүп, айлык берип иштетесиң. Анан ал кызматкер кассадан акча урдаса, конкурент магазинге барып ички сырларды айтып берип, алар менен дос болсо, жумуштан кетиресиң же каматасың да, туурабы? Бул киши азыр биздин мамлекеттеги чоң ыйгарым укугу бар 3-чү адам. Анан өзүнө окшогон кадрларды алып келип алып, психбольницаны башкарып жаткандай саясат жүргүзөт. Эл буларга акылы кырашпаган кемчөнтөй көрүнөт. Негизи эле бул муунга айыл өкмөттүк жоопкерчилик да берген кооптуу. Буларга бир мамлекеттин тизгинин берген коркунучтуу. Мындай саясатчы терисин кийип жүргөн адамдарды же кылмыш жоопкерчилигине тартып, абакта кармаш керек, же дарылатыш керек. Бул киши өзүн кризистик менеджер сезип алган сыяктуу. Бирок чынында бул кризис жаратуучу менеджер. Бул пиардын күчү менен ушул күнгө чейин кызматта жүрөт. Эски тил менен айтканда, алдар көсөнүн белгилери бар. Бул Кыргызстанда эмнени билдирет? 30 жылдан бери алдыңкы саясатчылардан делген Жапаров криминалдын табакташы. Демек, бизде 30 жылдан бери криминал башкарып келет. Аферист жана алдар көсөлөр башкарып келген өкүндүрөт. Бул топту улуу муунду түрмөгө камап убара болбой эле бир өнүккөн мамлекетке депорт кылып жиберсек, реабилитация кылуу муктаждыгы бар да, буларды ал жерден сүйлөтүп иштетпей эле камап салышат. Анан биз бюджетти кичине экономдойбуз. Эл бийликти контролдой алуу үчүн билимдүү, сабаттуу болсо гана жеңет. Ушуну түшүнүшүңөр керек. Негизи булар элдин алдында кызмат кылышы керек. Бирок эл буларга кызмат кылып жаткандай. Бизди барсак кабинетине киргизишпейт. Биз менен кезиккенге убактылары жок. Биз буларга айлык төлөп берип жатпайбызбы? Же татасынан калган акча менен жашап атабы? Буларды биз жалдап атканда мыйзам, эреже, этиканы кабыл алып, булар ант беришпеди беле? Карапайым эл биз 20 000 сом айлык алсак, анын 10 000 сомун ушуларды көрө каттан бошотуу максатында айлык кылып берип жатпайбызбы? Мындайча айтканда налог төлөп жатабыз, туурабы? Ошол налогдун эсебинен булар
бир гана максат элди өнүктүрүү, башкаруу, туура стратегия түзүү үчүн иштешет да. Эми ушунча кылык жорогу ашкереленип, талкууланып жатса да бети калың экен. Уятынан өздөрү эле кетишпейби? Бул Көлбаевдин тоюна барган алыш-бериш катышы бар саясатчылардын бардыгына санкция жарыялаш керек. Статья менен камаш керек буларды. Бул антын эрежени, этиканы, мыйзамды бузуп атат. Эми ушул жерден жыйынтык чыгарыңыздар. Ким чыныгы бузуку? ГКМБ буларга иш козгошу керек. Ушундайда ГКМБнын катаал саясаты баарына бирдей иштерин далилдеши керек. Бул тойчу саясатчылар демократия, бузукуларды сүйлөшсө ач айкырык, куу айкырык салып Наполеон, Конфуций болушчу эле. Ушуга чейин тойдогу ар бир мамлекеттик кызматкерлер заявление жазып кеткен ырыс кешик болмок. Эми статья менен кетиш керек. Тойго кимдер барганы тууралуу да кененирээк айтып кетсем. Карагыла. Бул тойдо Акылбек Жапаровдон сырткары Элмурза Сатыбалдиев болгон. Ал Бакиевдин убагында генералдык прокурор болгон. Ошондой эле Мадина базарынын ээси кечеле мен сүттөн акмын, кебезден жумшакмын деген Турсунтай Салимовду дагы жалпыга маалымдоо каражаттары таап чыгышкан. Бул киши Камчы Көлбаев ишине байланыштуу УКМК тарабынан кармалган. Эми ушул жерден карагыла. Тюбетейка, Барашек, Фрунзе ресторандарын бириктирген кайнар групптун негиздөөчүсү Рано Бабаджанованы да байкоого болот. Ал берген интервьюларында ийгиликтүү бизнес-вумен катары эскерилет. Эл арасында бул ресторандар Көлбаевдики деп айтылып да келет. Андан сырткары Бакиевдин бийлик учурунда Бажы комитетинин башчысы болгон Нурлан Акматов да тойго катышкан. 2018-жылы ал Газпром нефть Азиянын жетекчисинин орун басары болуп турган. Ушул тойдон жарым жыл өткөндөн кийин ал Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгын жетектей баштаган. Бир жылдан кийин Бажы союзунда министр катары иш алып бара баштаган. Азыр ал Садыр Жапаров менен бир турнирде футбол ойноп турат жана Евразия өнүктүрүү банкынын төрагасы болуп эсептелинет. Кызыгы мыйзамдагы уурунун тоюнда жүргөн Нурлан Акматов Кыргыз Республикасынын президентине караштуу коррупцияга каршы ишкер кеңешинин мүчөсү экен. Ошондой эле азыр Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитетинин төрагасы болуп иштеген Бактыбек Кудайбергенов да тойдун коногу болгонун байкадык. 1987-жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеп келе жаткан Кудайбергеновду Кримтөөл менен эмне байланыштырат? Видеодон Акылбек Жапаров куттуктоо айтып жатканда артындагы аял көзгө урунат. Интернеттен сүрөт аркылуу издеп көрсөк, экс-президент Роза Отунбаеванын сиңдиси Гүлмира Отунбаева Исаковна деген маалымат таптык. Анын күйөөсү Адымкалы Чыныбаев Бакиевдин бийлиги маалында Сокулук районунун акими, Акаевдин тушунда Кыргызстандын мамлекеттик Бажы комитетинде орун басар болгон. Алмашылгыс кадр болбойт. Кишилер келет, кетет. Өнүккөн мамлекеттерден акча эмес, тажрыйба, билим, методика сурап барыш керек, стратегия. Мындай мамлекеттик жогорку кызматтарга биз адамгерчиликтүү позициясынан тайбаган, эрежени сактаган, кодекске таянып мыйзамга өзүн да, элди да баш ийдирген адам отурушу керек. Кадрдык политикада катаалдык керек. Өлкөнү эмес, кичинекей бир кайсыл бир фондду же организацияны башкарган адам дагы анын жекелигине, анын адамгерчиликтүүлүгүнө, анын баскан турганына жана эрежени сактагандыгына, ошондой эле анын профессионализмдүүлүгүнө, жалкоо эмеспи, жоопкерчиликтүүбү көп тармактан иликтөө изилдөө жүргүзүп анан алат. Ал эми экинчиден кадрларды профессионализмге үйрөтүш керек. Булардын баарын испытательный срок менен алыш керек. Каалаган өнүгөм деген компания өнүгүүнү жоопкерчиликти адамдарга байлабайт. Адамдар азгырылат, алданат, ооруп калат жана башка. Өнүгүүнү биз стратегия менен системага байлашыбыз керек. Стратегия кыймылдап туруш керек. Ал киши ооруп атабы, өлүп атабы, жашоодо ар кандай ар түрдүү форс-мажор, ар түрдүү нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан стратегия күтпөйт. Ал эми Акылбек Жапаров болсо кадр тандаганды билбейт.
жана өзү да кадр болуп бергенге жарабайт. Ал эми бийлик башындагылар башка мамлекеттерден акча берчи деп эмес, билим берчи, сабат берчи, мына ошол кадрларды деле тандоо методикасын, стратегия, кайсыл бир өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасынан кандайдыр бир сабактарды сурап барыш керек. Сиздер менен мен Махабат Тайжөк болдум. Кийинки көрүшкөнчө.